эркектик майрамдарыңар менен куттуктайм. Жылдагыдай силерди көргөнүмө кубанычтуумун. Бир туугандар менен ар дайым силерге ушинтип уюштуруп бергенге аракет кылып тура беребиз. Буйруза алдыда жакшылыктар эле болсун. Ат чабып атканда кырсыктан тышкары болуп, ден соолугуңар бекем болуп, үй бүлөңөр менен, бала чакаңар менен аман болуп, ушуларга келип катышып тургула. Бүт жакшылыктарды каалайм. Бүгүнкү күндө ат байгесине 50 миң, мурда жыл 30 эле, быйыл 50 миң кылып бердик. Көкбөрүгө 100 миң, но кийинки жылдарда дагы буну чоңойтуп бергенге аракет кыла беребиз буйруза. Ошол Көкбөрүгө биринчи место 50 миң сом, экинчи место 30 миң сом, үчүнчү 15, төртүнчү 5 болуп туруп бөлүштүрдүк да. Ошол буйруса 23 майрам февраль эркектик майрам болуп атат. Бүт эркектерди бүгүнкү күнгө келген ушу жерге сүйүнүп, таластыкмын, эркекмин, кыргызмын деп келгендердин баарын куттуктайм. Рахмат. Рахмат, айтканыңыз келсин. Аны эмесе Рустам акенин досу Көчкөнбай ама барын башын кошуп, жакшы оюндарды уюштуруп берип, саяпкерлерге жакшы жардам берип, ушу Талас областынын деңгээлин өйдө көтөрүп жүрөт. Анда келеме. Ислам мырза, сөз кезеги сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу эл журт, арыбаңыздар, бир туугандар. Баарыңыздарды бүгүнкү 23 февраль эр азаматтардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктагым келет. Баарыңыздар бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, элибизде, жерибизде ушундай тынччылык болуп, жакшы күндөрдө, жакшы мааракелерде көрүшүп турайлы. Өзгөчө белгилеп айта турган болсок, ушу Алаков Токтогул атабыздын бала чакаларына, урпактарына терең ыраазычылык. Мынакей биздин аталарыбыз айтып атат, 16 жылдан бери өткүзүп келатат. Биз бала кезде келип көрчү керек, мынакей бүгүн да өтүп келатат. Будандан токтобой дагы чоң республикалык деңгээлдеги байге өтсүн, Кудай буйруса. Сиздердин бул салымыңыздар улуттук кыргыздын улуттук оюндарына эбегейсиз чоң салым деп эсептейбиз. Бар болуңуздар, барыңыздар, ден соолукта болуңуздар. Ар дайым аттарыңыздар байгеден көрүнсүн. Так, аз 1 минут. Аны эмесе Ислам мырза, 1 минут кетпей турсаңыз. Мына биздин багы баласы жакшы бай болот, иниси жакшы бий болот демекчи. Мынакей биздин Талас областынын көрүнүктүү жигиттерибиздин бири федерациянын Талас областынын президенти болсо, азыр эми республиканын Аккула федерациясынын президенти болуп шайланды. Мынакей республикага атага чыккан жигиттерден болду. Азамат, ишиңе ийгилик, бар бол, ден соолукта бол. Аргымак федерациясынын президенти болду мынакей. Бул эми Аргымак федерациясынын президенти республика деңгээлдеги мыкты президенттердин бири. Ага дагы өзүң салым кошуп, аны дагы өйдө көтөрөт деген оюм бар. Ушуну сенин ишиңе ийгилик. Мына бизди Таласты көтөргөндөн кийин ал жакты да көтөрөт деген ойдомун. Ишиңе ийгилик. Аны эмесе сөз кезегин Доска келип берип кой. Мынакей биздин ошо кунан тайларды, аттарды ошол жерден чаап биринчи, экинчи байгеге кимиси чыкты, кимиси кандай байге алды, ошол маалыматты мынакей Доскаң берип койсун. Ассаламу алейкум, туугандар. Токтогул атабыздын балдарына биринчи кезекте чоң рахмат, туугандарына элине чоң рахмат айтабыз. Мына айтып кетишкендей, аксакалдар айткандай, 16 жылдан бери Токтобой өтүп келатышат. Сиздерге чоң рахмат. Анан биз Талас областык Аккула федерациясында ушу сиздердин турнириңиздердин көркүнө чыгаруу максатында куржалак келген жокпуз. Федерация жабуу, кубок, медальдар менен камсыз кылдык эле. Бүгүнкү ат чабыштын күлүктөрүн сыйлап коелам да, мүмкүн болсо убакытты кек кетирбей. Анда тайдан баштасак. Бирок алгачкы биринчи орунду алган Кунан, Тай, Аламандар атты күлүктү берип алып келсеңиздер, жабуулар бар эле биз. Ага чейин биз күлүктөр келгенче 5-чиден баштай берели. Тайдан 5-чи орунду ээлеген Тай Коёнгашка. Коёнгашка Кеңарал айылынын күлүгү Марленов Элхан ээси. Коёнгашканы эзгелип койгула, 5-чи байгели орунду ээледи. 5-чи орунду ээлеген Тай Коёнгашка, Кеңарал айылы, Бакаята району. Кийинкисин айтып берели. Келатат мына, кол чагып коюңуздар. Мидин деген балабыз. Жок, баш байгеди. Баш байгеди өзүң келип. 5-чи орунду ээлеген, рахмат. Кол чагып мына. Жакын туруп коюңуз сүрөткө. Токтогул атанын неберези байгени тапшырып атат.
Рахмат. Эми 4-чү орунду алган Хорезм деген тай. Ээси Исраилип Чыңгыз, Актөө айылы, Бакай Ата району. Хорезмдин тайдын ээсин келсеңиздер. Мына меден алып койсун келбай. Рахмат, байгелүү болсун. Ал эми 3-чү байгелүү орунду ээлеген Чагылган деген күлүк келди. Чагылгандын ээси Абди Ибрамил, Нурел Чапкан, Бакайыр айылы, Чыңгыз Айтматов району. Үсөн келе кой, Үсөн. Мына Үсөн саяпкер досубуз бүгүнкү тай 3-чү орунду ээледи. Мына Токтогул Табыстын балдары байгени тапшырып атат. 2-чү орунду ээлеген тай Актаман. Ээси мына Шакин акебиз Сулуу Маймак айылы. Келиңиз. Сүрөткө түшүп алыңыздар. Шакин ака кел, сүрөткө түшүп коебуз эстеликке. Эми бүгүнкү турнирдин тай чабышындагы баш байгени ээсин чакыралы. Тай 1-чү орунду ээлеген тай Аманат. Аманат деген тай бүгүн баш байгени алды. Мына келиңиздер. Ээси Өзбек Эмин, Көкташ айылы, Бакай Ата району. Кубок медаль менен келиңиздер. Жабуун жаап коюңуздар. Ай баракат, мына турпар өнүшүндөр. Үнүн азайтып койсоңуздар, музыканын үнүн. Мына туугандар, бул Россиядан келген күлүк, бүгүнкү баш байгени ээси Өзбек Эмил ээси. Жабуузун кубок медалин мына Токтогул Аксакалдын уулдары тапшырып атат. Кач. Кол чаап коюңуздар туугандар. Бүгүнкү турнирдин баш байгени ээлеген тай. Өткө түшүп койсоңуздар. Байка кач кой. Кирбе. Рахмат, мына сүрөткө чыгып атасыздар, көрдүңүздөр. Чемпион тайды көрүп коюңуздар, жабуун да көрүңүздөр. Акбулат федерациясынын атынан сиздердин тоюңуздарга жабууларды белек кылып атабыз. Эл шартка кошуп иштешип, келечектеги күлүктөрдүн чыгышына белек кылып берели. Эми туугандар, Кунандан уткан, Кунан байгеден уткан күлүктөрдү тааныштыралы сиздерге. Бүгүнкү Кунан чабышта 5-чи байгелүү орунду ээлеген Калифорния деген күлүк. Жаныбек деген жигиттики Кызылактар айылы, Бакай Ата району. Жаныбектин Калифорниясын алып келди. 5-чи байгелүү орунду ээлеген Калифорния деген күлүк Кунан. Келгиле балдар, убакытты кармабайлы. Жаныбек эй! Азамат. Байге куттуу болсун Азамат, мына. Токтогул Атабыздын небересин тапшырып атат. Сүрөткө. Бери карап коюңуздар, бери. Рахмат. 4-чү байгелүү орунду ээлеген Атилла деген Кунанды чакыралы. Ээси Нурсейит, Кызылактар айылы, Бакай Ата району. Азамат, Атилла деген Кунандын ээси келип атат. Кол чаап коюңуздар. 4-чү байгелүү орун. Бери карап сүрөткө чыкпай. Жакыныраак. Ай баракалла, рахмат Азаматтар. 3-чү орунду ээлеген Кунан Напер. Майрамбеков Мейирбектин күлүгү Кеңарал айылы. Бакай Ата району күлүгү. Байгени алып койгула, рахмат. Азамат, диплом менен кубок. Жакыныраак туруп койгула. Эң son көрүнүш. Экинчи орунду алган Кунан күлүктү чакыралы. Ал Лачын деген Кунан. Ээси жана саяпкери Дүйшөнбиев Шакин. Сулуу Маймак айылы. Бул киши дайыма байгеден курга албайт. Айтматов району, достор. Ана эстеликке сүрөткө чыгып коюңуздар. Бери карап коюңуздар. Ал эми
Баш байгенин ээси Кунан байгеде 1-орунду уткан Күлүк Кунан Нургашка Асранкулов Үсөн өзү сайыпкер, өзү кожоюн Айтматов району Бакайыр айылы. Мына Үсөкеңдин бул кунаны далызды жерге тейлек балбандай жалаң алдыда утуп мыкты ийгилдер жаратып келатат. Ана келиңиздер, Күлүктүн жабуусун жабалы, күбөгүн берели. Азаматына келечектин мекенин коргогон мыкты азаматтарыбыз ушул чабан дестеден чыгат эмеспи, туугандар? Кол чаап коюңуздар. Бул кунан сүрөткө түшүп коюңуздар. Кирбе. Рахмат. Кандай сонун көрүнүштөр менен? Колдо кубок, ат жалында азамат ойноптуру. Рахмат. Үзеке Кунандын аягы таалыбасын. Эми туугандар, эң маанилүү кезек келди. Аламан Күлүк аламан аттарды сыйлайлы. Бүгүн аттарды аябай көп чабылды. 20 ат чабылды. 5 атка байге сайылды. 5-чи орунду алган атты чакырып коелу Күлүк атты. Каныша. Ээси Акматов Мадияр, Актөбө айылы, Бакайата району. Мына 5-чи Каныша деген Күлүк 5-чи орунду ээледи. Азамат Мадияр байген куту. Сүрөткө түшүп кой. Бери карап сүрөткө түшүп кой. Бакайата району. Бүгүnkү күн Бакайата районунун күнү болуп атат окшойт. Бардыгы мыкты даярданып келиптир, азаматтар. 4-чү орунду ээлеген Акмаңдай. Ээси Өзбеков Эмил, Көкташ айылы. Бакайата району. Мына бу да Бакайата районунун күлүгү. Баракелде. Бул 4-чү орунду ээлеген күлүк. Азамат. Сүрөткө түшүп коюңуздар, бул деген тарых болот. 3-чү орунду ээлеген Леди деген күлүк келди. Ээси Дүйшеналиев Догдурбек. Көпүрө базар айылы. Азаматына Догдурбек акебиздин күлүгү 1-чи чабышында 3-чү орунду ээледи. Кандай сон? Сүрөткө түшүп коюңуздар. Бул күлүк өзү Россиядан келген күлүк экен. Алгачкы чабышында 3-чү орунду багындырды. Кандай сон? Сүрөткө түшүп коюңуздар. Аламан байген жеңүүчүлөр да бүгүнкү. Эми Аламан байгеден 2-чи орунду ээлеген биздин кадырлуу сайыпкер агабыз, акебиз, Баян акебиздин күлүгү келди, Зайчик деген. Манас району Кайыңды айылы. Мына көрүңүздөр, аксакалыбыз 75-тин төрөп барасына келип калса дагы үзөңгүдө аттын буту. Өзү суутуп, мына даярдап келиптир. Кандай сон керемет. Баян аке, байгениңиз куттуу болсун. Эң сон, мына эми туугандар, бүгүнкү чоң турнирибиздин Аламан байгесинин жеңүүчүсү Нарбаш деген күлүктү чакырып коелу. Нарбаш бул Көксай айылы, Айтматов району. Раманкулов Ерлан, сайыпкери Рамил. Мына бул күлүгүбүз 10 күн мурунку Ызгата районундагы республикалык ат чабышта баш байген уткан. Бүгүн 2-чи жолу чабылып атат, дагы баш байген утатат. Сайыпкери Рамил деген жаш балабыз. Илгерки Шергази сайыпкерлердин жолун улап, жаш болсо дагы баш сайыпкерлердин катарындагы азаматыбыз. Нарбашты сыйлап койсоңуздар. Рома, дерзкий туруп берди. Сүрөткө түшүп коюңуздар. Мындай туруп атат, атты жапкан мындай туруп атат. Республиканын чемпион күлүгү, чемпион сайыпкери жана атышкоозу ээси Раманкулов Ерландын күлүгү чыгып атат. Мына келиңиздер, кандай сон көрүнүш. Рахмат эми туугандар, Токтогул атанын урпактарына, балдарына, туугандарына дагы бир жолу рахмат айтып, биз Аккула федерациябыздын иш-чарабызды аяктайбыз. Кезек кайрадан сөз Замирбек досубузга берели. Мына достор, бүгүнкү чоң байгебиз дагы соңуна чыкты. Байгебизде бүгүнкү байгеде мына аксакал сайыпкерибиз Баян акебиздин аты 2-чи келди. Баян аке, байгеңиз куттуу болсун. Анан бүгүнкү байгеге кандай даярдап келдиңиз? Анан бул Зайчиктин ата деген бир айтып коюңузчу. Зайчиктин ата теги
Апазы Тайзондун. Апазы Тайзон. Атазы тиги чүйдөн Ызгатадан келген. Ошонун баласы болчу да. Анан Кудай кааласа жакшы аракет бар эми, Кудай кааласа чабабыз. Буйруза. Аманчылык болсо. Тилек ошодо. Ат чапкандан кийин аракет кылыш керек. Тиме жата бербеш керек. Калдым деле кала бербеш керек. Калгандан кийин аракет кылышын, басканга чыкканга аракет кылыш керек. Жата бербей. Шөптүн ондай тойлор көп боло берсин, кыргыз эли заман болсун. Аманчылыкта ушунча талаштап ачаап жүрө берелик. Жакшылык болсун дайымачылык. Рахмат. Баянеке бир суроо да сизге эми. Сиз бул атыңыз Зайчик өткөндө 5-орун болуп калган. Бүгүн 2-орунду алдыңыз. Бул абдан алдыга секирип менен чыгып турсуз. Мунун сырын бирек кол сөзү менен айтып коюңузчу. Бирек кол сөзү менен айтканда атты өткөндө семизирек болуп калды. Семизирек болуп анан аракет кылып ыл этин аракет кылдык. Ошондон жакшы. Мындан аракетте Кудай кааласа жакшылык кылабыз аракет. Рахмат, ошо сиздердей болгон аксакалдар байге алып жүзүңүздөрдөн нур чачырап турса, биз бактылуубуз Баянеке. Байгеңиз куттуу болсун дагы бир жолу. Рахмат айтканыңыз кезине. Достор, мына бүгүнкү ат чабышыбыздын жеңүүчүсү менен маек куруп берели сиздерге. Бүгүнкү жеңүүчүбүз Раманкулов Эрлан инибиздин күлүгү 1-орунду ээледи. Аламандан байгең куттуу болсун. Рахмат. Бул жеңишке тоюңуздар кут болсун. Рахмат. Бүгүнкү жеңишке кандай жол менен келдиң? Ошо бүгүнкү жеңиште майрамда утайык деп келдик да. Биринчи максат ошо утуш керек деп келдик. Буюрса уттук. Жакшы. Бунун ата тегин айтчы, бул күлүктүн көбүндө талкуу болуп атат, кайсы күлүк деп. Ата теги Алзаман Тамандын небереси да, баласынын баласы да. Былтыр алганбыз. Ошо быйыл 2-чи чабышы. 2 чабыштын утту, баягы Ысыгатада утканбыз. Кегетеде. Бүгүн 2-чи чабышы. Буюрса эмкисин чоңураак байгеге чабабыз, Кудай буйрса да. Жакшы ниеттер менен. Даярдык болгон 2 чабышты ийгиликтүү өтүпсүң, Бул жашы канча? Жашы 5 жаш болду. 5 жаш. 6-га чыкты да. Буюрса. Мына достор, ишиңиздерге ийгилик. Мына чемпионубуз менен да маек куруп атабыз. Атты күлүктү көрүңүздөр. Жаска 2 аз экен, кыргызча айтканда, орусча айтканда 5 жаш. 5 жаш буюрса. Жакшы келишкен, күчүнө да толуп туруптур. Азамат Саяпкериңе, Рамилге рахмат. Рамилге рахмат. Рамил Бишкекке көчүп кеткенбиз. Бишкектен дайынданып келип кече келишкен. Бүгүн утуш менен буюрса. Жеңиш менен. Ит уялашынан коркпойт дегендей, 2 ашуу ашып кече биякта күчтүү аттар болсо деле коркпой келдиңер го. Коркпон бери өстүн жерден эмне коркосуз таласа. Өстүн жерден эмне коркосуз. Сиз бар күч бере турган. Рахмат, байгең куттуу болсун. Рахмат. Атны бир айландырып коюм мындай. Биздеке кандай? Азамат, кеби. Мындай сүйлөп койбой. Давай, кунанды сөз та. Бизге ат кана. Кунан гана. Кетип баратыр мындай Кунан. сүйлөп кое берет. О, кетип баратыр. Ата кетип калдыбы? Байгел болсун. Кунандын чемпиону менен Үзөкеңди. Раз айтып койгон андан. Достор, чемпиондор менен тааныштыруубузду улантабыз. Бүгүнкү Кунан байгенин баш байгенин жеңген чемпион Нургашкан ээси Үсөн инибиз турат. Үсөн байге куттуу болсун. Рахмат. Үсөн эми бул Кунандын өзүң оозуң менен айтчы ата тегин. Бул Кунан Анашит атасы. Энеси Мускашка Шакинекелерден чыккан Фархаттын баласы энеси. Ошол кулунда сатып алганбыз. Жакшы, былтыртан бери чабып атабыз. Ийгиликтүү байгелердин алдынан көрүнүп атыр. Былтыр абдан сонун ийгиликтүү болуп, таластын эң мыкты 3 тайына кирдиң да. Анан быйыл дагы ошо суутунан адашпай жакшы суутуп келип атасың. Канча жылдан бери ат менен аралашып келатасың? Мен өзүм бала кезде чапчым, атам саяпкер болгон, Бакайыр айылдан Саманкул деген киши. Анан кийин чаппай калдык. Ал кезде кыргыз аттар болчу, азыр таза кандуу болуп кетти. Анан аракет кылып ушу 1 жыл болду алганыма. 1 жылдан бери жакшы. Ушу атабыздын үйрөткөн кесиби менен кетип атабыз. Жакшы, анда байгең куттуу болсун. Ушудан жаспай байгелерди кутта бер эми. Биз балдар дагы, досторуң дагы, сен эл да сени жакшы көрүп калды, күлүң да жакшы көрүп калды. Ишиң ийгиликтүү болуп, эмки байгеде дагы кайрадан жолугалы. Айтканыңыз келсин, чоң рахмат, Алла разы болсун.